кантип алданбай үй алам? Кайсыл агентство менен иштешсем болот? Кайсыл строительный компания мага үй алганга жардам берет? Ким мени алдабайт деген коркуу сезим көптөгөн кыргыз бир туугандарыбызда болуп калды. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге өзгөчө жаңылык менен айткым келет. Кут курулуш компаниясынын өзүнүн недвижимость агентствосу ачылды. Анын аты Кут Инвест деп аталат. Кут курулуш компаниясы бир гана өзүнүн үйүн сатпастан Кыргызстандагы документи таза үйүңүздү сатып бергенге жана Кыргызстандын булуң бурчунда этаж болобу, частный дом болобу, бардык жактан үй алып бергенге жардам берет. Кут курулуш компаниясы Кыргызстанда эң чоң объемдорду кылып, карапайым адамдарга эң сонун условия менен үйлөрдү түзүп берип жаткан, алып берип жаткан убагы. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиз бир гана Кутта эмес, башка жактан да үй алам десеңиз, анда Кут Инвест сиздер үчүн кызматта. Ал эми мен бүгүн болсо Кут Инвест агентствосуна, Кут Инвест недвижимостька келип отурабыз. Кут Инвест бардык жактан, бардык строительный компаниялардан ишеничтүү жактан үй алып бергенге жардам берет. Жүрүңүздөр. Ассаламу алейкум. Сыймык мырза, кандайсыз? Сыймык мырза, Кут курулуш компаниясында канча жылдан бери иштейсиз? 6 жылдан. 6 жылдан бери. Азыркы убакта Кут Инвесттин генеральный директору десек болот. Анан бүгүн эми үй жөнүндө бере турган суроолор, ачуу суроолор, острый суроолор да көп, даярсызбы ошого? Анда бир микрофон подарок деп эле. Сыймык мырза, бул жака дароо эле кирип келгенде мен эми Кут курулуш компаниясынын риэлторлорун тааныйм да. Ошонун арасынан жалгыз эле сиз экенсиз да. Калганы жалаң жаңы жүздөр экен, жаңы сотрудниктер экен. Анан эми Кут курулуш компаниясынын өзүндө жумуш көп да. Анан бул Кут Инвест компаниясын ачканга эмне себеп болду? Бизден баягы эң негизги себеби ошол Кут строй компаниясынын сатуу бөлүмдөрү жетишпегендиктен көбөйтүш максатта болуп атат. Туштар шаардын ар кандай жактарына, аймактарына офис ачуу максаты. Экинчиден ошол башка Куттун сатылуучу квартираларын, экинчи жолу сатылуучу квартираларын сатып берүү дагы инвестиция кылгандар үчүн, сатып берүү дагы ишеничтүү болуш үчүн, тездетиш үчүн өзүбүздүн риэлторлордун санын көбөйтүш керек болду. Өтө сонун. А бул эми кыргыз ишеничтүү дагы, ишеничтүү кардарларга ишеничтүү батирлерди сунушташ үчүн өзүбүздүн дагы менеджерлер болуш керек болду. Мисалы башка эле компаниялардын үйлөрүн деле алып берип атасыздар да, ишеничтүү болуп, башка компаниялардын частный дом, этажы, үйчү, мисалы ошолордун бардыгын. Анан бул жерге кирип келгенде эле достор, ушундай сонун желек бар экен, Куттун желеги, Кыргызстан желеги, Кут Инвест. Ал эми ресепшнде ушундай жакшынакай карындашыбыз күтүп алат экен сиздерди, албетте. Бардык нерсе обслуживание. Ичине киргенде да аура башкача. Бул жакта переговорлор клиенттер менен. Бүгүн ишемби күнү, аңдан баштап. Например, келген клиенттерге эми ушунчалык достор Кут курулуш компаниясына көз тийбесин, анткени ушунчалык объем чоң болгонго уже өзүнүн риэлторлору сатканга жетишпей жатат десек болот, Анан Сыймык мырза, азыр көп адамдар не только что строительный компанияга эле алданбастан көбүнчө агентстволорго да алданып атпайбы, недвижимостьтерге дачы. Сиз ошолорго кандай деп кеңеш бересиз, чтобы алданбаш үчүн, туура үй алыш үчүн? Эми биз деле агентстволор бардыгы биринен бири өтөт. Мындай биз алдындабыз, биз алдабайбыз дей албайбыз. Бардыгы көрсөткөн кызматты, юридикалык коштоону биз да көрсөтүп атабыз. Анан буга чейинки биздики эң ишенимдүү жагы ошол основной Кут строй компаниясынын дочерний компаниясыбыз десем болот. Анан башка мындай деп бир агентство менен же бас салыштырып бирөөнүн кемчилигин айта албайбыз. Жок, мисалы ошол эле убактачы, мисалы туура эч бир агентство алдады деген уга элекпиз биз деле. Бирок агентстволор алдабайт, жана кээ бирлер чыгып атпайбы, жалгыз эле иштегенде болуп атат. Ошолор мисалы алдап калып атпайбы адамдардычы? Ошолорго барбаш үчүн клиенттер эмне кылыш керек? Ошолорго барбаш үчүн анын чынында официалдуу ошол агентствода кайсыл официалдуу юридикалык каттоосу бар агентствода иштейт бекен, ошол риэлторду текшериш керек. Сиздерге эмне себептен ишенип келиш керек? Чтобы гарантия барбы?
Гарантия бар. Бизде эмне себептен дегенде биз юридикалык коштоо сопровождение коштоо жүргүзүүдө сөзсүз түрдө биз сатылуучу объектини бизден кутстройдон башка болсо сатылуучу объектинин сатууга чыгарыштын алдын биздин менеджерлер, юристтер анын документациясын баардыгын текшерет, андан кийин сатууга чыгарууга уруксат берет. Керемет. Биз да акырында башка кабинеттерди кыдырганга аракет кылалы. Бул жакта бардык условиясы экен. Намазканасы, дааратканасы. Бул жакта юристтерибиз жана биздин жетекчилерибиз. Bizde 3 komanda var. Uşul ofiste 3 komandanın жетекчилери отурат бул жакта. Ошону юристтер, Юристтер, анан жетекчилери. 5 кадар сотрудник. Ким юрист? Кол көтөрүп коесуздарбы? Азыр 2 юристибиз ошол Сиздерге суроо берип көрөлүчү. Бул жетекчилер. Оформлениеде. Жокпу азыр юрист? Юрист жок, руководителибиз бар. Юрист. Бирөөбүз Ошко кеттил, Оштогу филиал. Бүтөбүз анда ошол юристтер. Бул жак комнаталар Бул жак биздин ошол менеджерлердин кабинеттери. Баса азыр эми көбүнчө баягы жаш балдар риэлтор болуп иштегиси келет, клиенттер менен сүйлөшкүсү келет. Эми бул нерсе дүйнө жүзүнө аябай өнүккөн да. Мисалы Америкада өнүккөн бир дагы адам риэлторсуз үй сата албайт агентствосуз. Азыр деле биз акырындап ошого келип атабыз да. Анан балким интернет бизди көрүп атканда балдар болуп калышы мүмкүн да, мен ошо Кут Инвестке жумушка кирет элем депчи. Ошондой балдарды кабыл аласыңарбы? Албетте кабыл алабыз. Эмнелер ал силерге ошто жумушка кириш үчүн эмне өзгөчөлүктөр болуш керек ал баланын? Эми негизги эле өзгөчөлүгү ошол сатуу тармагын билген болуш керек. Эми сатуу дегенде бул аз бизде риэлтор чындап сиз айткандай биздин Кыргызстанда жаңы өнүгүп, жаңы түшүнүк пайда келип, риэлторго муктаждыктар сезилип баштады. Бул сатуучу дегенде эң негизи бул жардамдашуучу да. Ада башка сатуучунун жана сатып алуучунун көп убактысын коротпой, эң жакшы, эң туура чечимди кабыл алууга жардам берүүчү деп санасак болот да. Ошон үчүн буга кийим адамдар менен сүйлөшө алат, бат мамиле кыла алат. Мындай адамдарды биз өзүбүз тажрыйбасы болсо да, болбосо дагы келип сүйлөшүү жолу менен тандап өзүбүз окутуп өстүрүп алабыз буюрса. Главный ошол качестволордун эң биринчи бул энергия экен да. Энергия, анан сөзгө чечен, жылмаюу, документ сопровождение, адам тилин табуу. Эң негизги тилин табуу. Албетте, муну үйрөнсө адам любой ишке шыктуу го бизде. Бул жакта ошондой эле бул жакта менеджерлер үчүн ашканабыз бар. Классно. Бул жакта айтпай кетели. Бул жакта ашканабыз бар. Түшкү тамактардан өздөрү сырттан тамак алып келишеби, же бул жактан даярдашабы, же үйлөрүнө алып келип бул жерде отуруп тамак. Бардык условияларды түзмө экен да. Бир эме оператор жигиттер кирип көрсөңүздөр болот мына. Кадимкидей эле кухня экен, бүт бар экен, оборудованиялардын баары. Эң эс ошол ар бир кызматкерге условия түзүп берүү бул абдан маанилүү го. Анан бул жак жөнүндө айтып берсеңиз. Бул жакта ошо жалпы биздин дел көпчүлүк бөлүгү ушул жакта отурат. Менеджерлердин жалпы чогулушубуз да ушул жерде болот. Азыр дагы негизи бул офисибизде 45ке жакын сатуучу иштейт. Жарымы показда бүгүн дүйшөмбү күн болгондуктан кээ бирөө суранып дем алышта. Сыймык мырза, сизге бир суроо бергим келип атат. Азыр бул жакта кайсы күчтүү риэлторуңуз көбүрөөк продажа кылып атат? Барбы мисалы? Кол чаап коелу барысы вообще. Бул жакта эми дээрлик көпчүлүгү мисалы Чогулдуров Бекжан. Чогулдуров Бекжанга кол чаап коелу анда. Тынысхан, Орозбай. Бардык эле. Тынысхан, Орозбайга да кол чаап коелу. Айтолкун. Айтолкун көрүнүп турат. Жакшы сатчыда экен да, так эле. Жер үйлөрдө мына ушул жакшысы. Андан тышкары ошол эле учурларда биздин менеджерлердин өзгөчө талабы, менеджерлерден болгон талап бир моментте ошондой жерлерди, участокторду, жер үйлөрдү, башка компаниянын үйлөрүн сатышат. Ошол эле кезде Куттун үйлөрүн дагы, квартираларын сатуусуна план койгонбуз. Сөзсүз. Бүт жакты алып кетиш керек бир моментте. Ошон үчүн тынымы жок иштешет. Чогулдуров деген мырзаны келип койсоңуз сизге суроо берип сүйлөтүп коеюнчу. Биздин блогер. Инстаграмда активный, да? Активный, ооба. Ассаламу алейкум. Канча болду иштеп атканыңызда Кут Инвестте? 8 ай болуп калды. 8 ай болду. Мурда кайсы жумуштарда иштечү элеңиз? Буга чейин өзүм военный болуп иштегем. Андан кийин жеке ишкер болдук. Ал жакта бир аз окшошпой калды. Анан ошол недвижимость тармагына келгенбиз.
недвижимость тармагы сиз үчүн кандай эмне? Сиз ушул жактан өзүңүздүн келечегиңизди көрө алдыңызбы же болгону убактылуу гана иштеп атасызбы? Жок, мен ушул жактан өзүмдүн келечегимди көргөн үчүн келгем бул жака. Өзүмдүн чоң максаттарым бар болчу. Ошол менен мисалы Кудайым насип этсе, балким чоң строительный компания ачканга ниеттерибиз бар. Карачы, кол чаап коелучу, машалла. Анан келгениңизге 8 ай болуптур. 8 айдын ичинде өзүңүздөн кандай өзгөрүүлөрдү көрө алдыңыз? Мурда военный болсоңуз. 8 айда өтө жакшы өзгөрүүлөр болду. Анткени бул жактан өзүбүздүн доходубуз да көтөрдү. Бул жактан иштесең жакшы табасың, кээ бирде иштебей койсоң таба албай да каласың да. Ошол үчүн өтө көп өзгөрүүлөр болду. Анткени мен өзүм бул жактан блог баштадым. Адамдарды үйлүү кылганга биз себепчи болуп атабыз да мындай жатканда. Ошону Инстаграмда бул сиз үчүн визитный карточка болуп, продажасы көбүрөөк сатканга жакшы болуп атат, э? Ооба. Анан эми бул риэлторство ушундай да, баягы чын туура айтасыз, иштесең жакшы чыгасың, иштебесең чыкпайсың. Балким кээде иштеп деле бир айда бир 20 үй продажага чыксаң өтпөй деле калышы мүмкүн, туурабы? Бирөө дагы. Ооба. Анан сиз айта аласызбы мындай, секрет кылбай эле, бир айда эң көп тапканыңыз канча болду? Бир айда 400-500 миңге чейин чыккан. Кол чаап коелу. Реально, Сиз футболго спонсор болушуңуз керек экен. Ал эми бир айда таппай калганда канча таптыңыз мисалы? Бир айда таппай калганда 10 миң, 20 миң болуп калат кээде. 10 миң, 20 миң, э? Ал эми ошол эле убакта мисалы сизге окшоп да риэлтор болом, ушул кесипти аркалайм деген балдарга эмне деп кеңеш бересиз? Өзүнүн жумушун сүйүш керек. Өзүнүн жумушун сүйүп, анан аракет кылса эле, талыкпай эмгектенсе, бул сөзсүз бир немесин алат да. Мындай тил табыша албай алган клиенттер болобу иногда? Ооба, болот. Сиз кандай ситуация кыласыз ошондо мисалы? Эгерде баягы ар бир адам мүнөзү ар кандай да жактырбашы мүмкүн, же үйүн баягы карыз болуп, настроениясы жок болуп сатып атышы мүмкүн, ошол убакка туура келип калсаңыз, сизди да жактырбашы мүмкүн. Ошондо кандай кылып тилин табасыз ошолор? Кээ бир адамдар бар, ошол сразу эле мындай негатив менен баштагандар. Негатив менен баштаганда эле биз аракет кылабыз. Жакшы жооп берип эле, Анекдот айтып берип, күлдүргөнгө аракет кылабыз. Канча бизге мисалы кат сүйлөп аткан болсо дагы, биз акырын түшүндүрүп берип, болгон кызматыбызды көрсөтөбүз. Керемет достор. Атыңыз ким ошондо? Бекжан. Бекжан мырзага ийгилик каалайбыз. Чындыгында 8 айдын ичинде өтө жогорку тепкичтер көргөзүп атыптырсыз. Буюрсам строительный компанияңызды ачканда да балким ушул видеону көрүп коебуз, э? Убагын ушинтип кыялдандык эле деп. Рахмат. Эми бул жерде ушундай экен да, баягы мен түшүнүшүм боюнча баардыгы бир айлыкка иштебегендики, ким кат иштесе, ошого баягы честно экен да. Ким кат иштесе, ошонун акчасы да көтөрүлөт, и еще как сотрудник катары авторитети да көтөрүлөт экен да. Ошондо Бекжан мырза баарыбызга мотивация экен да. Ал эми Айтолкун дедиңизби бул жакта? Айтолкунга кол чаап коелу. Айтолкун буюрса, сиз айына 1 миллион сом табышыңыз керек. Анда жүрүңүз Сыймык мырза, жигиттерге тоскоолдук кылбай эле, ишиңиздерге ийгилик анда, Бул жерде мен чындыгында көрүп аябай сүйүнүп атам. Эми азыр Кыргызстанда баягы жумуш жок, жумушсуз калды деген нерседен деле алыс болушубуз керек. Анткени ошо сиздерге окшогон компаниялар канча миңдеген адамдарды мисалы жумуш менен камсыз кылып атасыздар да. Дурус. Анан сиз эми ушул Кутта үй сатып жүрүп агентствого өтүп калдыңыз да, недвижимостька өтүп калдыңыз, башка компаниялардын дагы кухнясын билип баштадыңыз да. Анан чтобы биздин клиенттерибиз жаңылбаш үчүн биринчи эмнелерди кылыш керек? Кээрлер бар да, мисалы мен агентствого барбайм, агентство жок эле иштешем дегендер бар да. Агентство жок деле мейли, адам өзүн каалоосуз го. Агентство жок бара турган болсо эмне документтерге караш керек негизи? Башка негизги азыркы учурда мен мурункуларга бир 5 жыл мурункуга салыштырмалуу көпчүлүк курулуш компанияларында азыр мамлекет тараптан аябай көп чоң талап болуп атат. Текшерүү дагы өтө жогорку деңгээлде. Мына ошондуктан азыркы учурда иштеп аткан компаниялар ишин жүргүзүп аткан болсо, демек булардын документтери туура деп да ишенсек болот. Себеби дегенде азыркы учурда бүт комплект документациясы бардыгы комплект болуп, реестрден өткөн болуп, уставной капитал төлөнгөн болуп, бүт колуна документтери болсо,
ал эч куруп баштайт. Болбосо кура албайт и сата албайт. Эгер саткан болсо, ал документтер жок саткан болсо, анда анын компаниянын лицензиясы алынат автоматтуу түрдө. Ошондон мурунку жылдарга салыштырмалуу азыркы учурда иштеп аткан компаниялар болсо, демек бир канча документти даяр деген сөз. Демек кечиресиз. Демек ошондо мамлекет биринчиден гарантия болуп атат. Мамлекет гарантия. Демек ошондо баары бир клиенттер үй сатыш үчүн, үй алыш үчүн сөзсүз түрдө бул агентство менен иштеш керек. Агентство иштеш керек сөз. Ошондо кыйналбайт дагы документке. Ооба. Иши жаңылбайт дагы дегендей. Биздикилер эми баягы көбүнчөсү бизде эми агент деп риэлтор десе бир чоң сумманы үстүнө кошуп саткандай, бир башкача ортомчудай сезилип, мындай кээ бирөө үркөт, мындай жаман көргөндөр болушу мүмкүн. Бирок түшүнгөндөр чындап убактысы аз болгондор автоматтык түрдө эле ошо риэлторлорго кайрылат. Иштешип жүргөн риэлторлор бар. Алар булардын эртеден кечке жумушу кандай? Бишкек шаарындагы же региондогу көбүнчө Бишкек шаарындагы базарды карашат, эксперт болушат эми. Биякта кандай жүрүп атат, иш кандай, кайсыл компаниянын үйү заморозка болуп атат, сатылбай атат, баалар кандай. Бир канча мисалы бир клиент келгенде, мен могул райондон мондай квартира алам десе, ошол квартиранын ага клиентке төп келе турган варианты булар коюп бере турган болуш керек. Ошол эле учурда бир эле эмес, бир канча вариант коюп берет, анан бири-бирине салыштырат. Айырмачылыктары, артыкчылыктары кайсыл деп клиенттин баягы канааттана турган деңгээлде ошол квартираны эптеп эле бир квартираны сатып андан комиссия албайт. Эми комиссия дегенде бул жерде ачык түрдө договордо комиссия жазылат. Мисалы мынча жалпы суммадан мынча процент деп. Ал белгилүү эле сумма, иш акысы болот. Компаниянын акысы, анан сатуучунун акысы болуп ушундай ачык түрдө айтылат. Мисалы жашырып, мынча кошту, мындай кошту деп эч ким мындай Бул эми туура нерсе да, бардык жумуштун өзүнүн, бардык кызматкердин өзүнүн акысы болот. Эгерде риэлторлор мисалы өз алдынча жүргөндөр болушу мүмкүн, кээде мындай болгондо башаламандык болуп калат. Тааныбаган бирөөнү ортомчулук кылсаң, ал өтө чоңдогон сумманы кошуп коюшу мүмкүн. Компания мына ошондой суммаларды өтө көп кошулбаш үчүн, бир нормалар бар да. Алдамчылык болбош үчүн биз мына контролдойбуз. Варианттардан бери контролдолот. Бул бүт эле агентстволор жүргүзөт эми мунучу. Өтө керемет. Эми агентство азыр Кут Инвест деп ачылдыңыздар да, бизден деле көбү сурап калат да, Куттун кайсы объектисинен үй алсак болот, Кутта үй калдыбы өзү депчи. Анан азыркы убакта биздин көрүүчүлөргө сиз Кут курулуш компаниясына кайсы үйлөр салынып жатат жана кайсы үйлөр продажада, ошолор жөнүндө айтып берип койсоңуз, биздин жигиттер ошол объектилерди монтаж менен коюп берсе, адамдар көрсө, балким Алтайдан, балким Олокондон дегендейчи. Негизи Кутстрой компаниясы элге көп таанымал болгондун бирден бир шарттарынын, жеңил шарттарынын бири баштапкы төлөмү жок болуп саналат. Буга чейин Алтай деген шаарчаны уктуңуз, өзүңүз дагы тартып калдыңыз. Мына ошол баштапкы төлөмү жок сатылып, азыркы учурда бүттү. Анан ал жерде сатылып аткан кээ бир баягы артка кайтарып берген квартиралар болуп калат. Аларды сатып аткандар болсо, эң минималдуу баштапкы төлөм 350 000 сом, андан кийин 900 000 бул Алтайда анча-мынча алам дегендер болуп атат, ошол райондон болсун дегендер. Алтай шаарчасы. Андан кийин Алтай Голд, Алтай плюс, Алтай Ордо деген объектилерибиз ошо Алтайдан удалаш эле башталган. Булар шаардын күнбатыш, күнчыгыш, анан ортодо Пишпек жакта башталган. Буларда баштапкы төлөмдөрү 10-15 000 доллардан бар. Азыркы учурда квартира жок дебейм, бирок тандалган вариант, тандалып кеткен, бирок жакшы варианттары дагы бар, келип алса болот. Керемет. Анан буюрса дагы сизге кошумчалап айтып коеюн, ушул жерден пайдаланып. Буюрса дагы баштапкы төлөмү жок үйлөрдү алабыз деген клиенттерибиз дагы бар. Минималдуу болсун, 500 000 ылдый болсун деген. Мындайды күтүп аткан кардарларыбыздын кулагына күмүш сырга, мындайча айтканда жакын арада, жарым жыл, эң максималдуу 1 жылга чейинки аралыктарда дагы баштапкы төлөмү жок үйлөрүбүз башталышы мүмкүн. Керемет. Анда күтүп даярданып турабыз. атабыз. Ошол эле убакта урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Кут курулуш компаниясынын кайсы объектисинен үй алам же Бишкек шаарынын кайсы строительный компаниянын үй алам, частный жер үй алам десеңиз дагы Кут курулуш компаниясы бир гана өзүнүн үйүн гана сатпастан сиздердин үйүңүздөрдү сатып бергенге да жана башка бардык Бишкектин кычык-пычыгынан документи таза жерден каалаган үйүңүздөрдү алып бергенге Кут Инвест компаниясы жардам берет. Буюрса. Туура айттым, э? Туура. Анда Кут Инвест дегенде бул сиздер кыскача түшүндүрүш үчүн бул жак агентство. Ошол сиздерди жана Сыймык мырза айтып өткөндөй ушунча сотрудниктер сиздерди туура үй алыш үчүн, үйүңүздөрдү туура сатыш үчүн документтердин бардыгын юридический, мамлекеттик түрдө мыйзамдуу сопровождение кылып беришет.
Кут Инвест бул жакта Бишкек шаарында, кечиресиз кошумча кылайын, Бишкек шаарында жогорку район Асанбайда биздин Токонбаева 23 дарегинде аны да бир офис бар. Ал жакта дагы 40-тан 50-ге чейинки сатуучулар иштейт. Анан бул жал Тыналиева 2/23 дареги ылдыйкы жалда болуп калат. Бул жерде дагы эки жерде кызмат көрсөтүп атабыз. Андан тышкары Ош шаарында дагы Бишкектен үй алам дегендер үчүн Ош шаарында 25ге жакын биздин сатуучулар иштеп атат. Керемет. Эми колдон келишинче маалымат алганга аракет кылдык окшойт, урматтуу көрүүчүлөр. Бул маалымат сиздер үчүн өтө пайдалуу, ошондуктан бул видеону жакындарыңыздар менен да бөлүшкөндү унутпаңыздар. Ал эми биз Кут курулуш компаниясына терең ыраазычылык билдиребиз жана ошондой эле Кут Инвестке жана ошондой эле бүгүнкү бизге сонун кылып сиздерге түшүндүрүп берген Кут Инвест компаниясынын директору Сыймык мырзага дагы. Ишиңизге ийгилик. Үй алгандан кийин бизди чайга чакырганды унутпаңыздар. Кут Инвест сиздер үчүн кызматта.